Awliyalık darajaga medrese жүргөндө жетсе болобу дейт. Медреселер негизи ошого курулган балдар. Медресе негизи ошон үчүн курулган. Медресенин башталышы Ахлы Суффадан башталган. Ахлы Суффа пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам хужрасынын жанында, пайгамбарыбыздын артында кичинекей жер болгон. Азыр деле баштаган кичинекей сөрү турат. Мадина Мунавварада. Ахлы Суффа ошол жерде болгон. Абу Хурайра башка бүт үй жок адамдар, башкалар ошол жерде жашаган. Кедей сахабалар ошол жерде жашаган. Ошол жерден чыккан. Медреседе негизи балдар алым болуп чыгыш керек. Авлия болуп чыгыш керек. Имам Мухаммад рахматуллахи алейхи сөзү бар. Имам Мухаммад рахматуллахи айтат, эгерде алымдар авлия болбосо анда дүйнөдө авлия жок дейт. Өз ордунда ушинтип айткан. Демек, илгерки адамдар ар бири алым деген авлия да болгон. Биздин имам Абу Ханифа рахматуллахи алейхи авлиялардын имамы авлиясы болот. Авлиялардын имамы болот балдар. Ошон үчүн медреседе азыр кийин барып заман өзгөрүп, илим өзүнчө, амал өзүнчө, тарикат өзүнчө, авлиялык өзүнчө болуп кеткен үчүн бул кесепеттер келе баштады да. Жөн эле окуп коет, башкага амал кылбай койду. Негизги маселе медресе асыл максаты ошол. Себеби ал пайгамбардын мираскору. Чыныгы пайгамбардын мираскору авлия болот ал. Ал бир тамга билсе деле пайгамбардын мираскору болсо ал авлия боло берет. Ошондуктан балдар медреседе өзү авлиялыкка аракет кылыш керек. Авлия болом деп ниет кылгыла, мейлиби? Алланын досу деген сөз авлия деген. Аябай кыйын нерсе эмес. Оңой эле нерсе. Кадам коюш керек, аракет кылыш керек. Түшүнүңөрбү? Авлиялыктын даражасы көп. Эми чоң авлия болуш үчүн көп убакыт кетет, бирок медреседе кичинекей авлия болуп кетсеңер болот иншалла. Кичинекей авлия болгонго мүмкүнчүлүк бар силерде. 5 вакыт намазды мечитте окуганга, жамаат менен, такбирула менен, тахажжуд окуганга шарттар бүт бардыгы бар. Ушул менен иншалла эмне кылса болот, Алланын досу болсо болот. Түшүнүктүүбү? Авлия болгонго мүмкүнчүлүк сөзсүз бар. Даватта авлия болсоң болот, медреседе болсоң болот, Куран окуп болсоң болот. Булар негизги Аллага жакындатып турган амалдар да. Ушулар аркылуу авлия болбосоң, анда башка жолу жок.